Жез кемпир. Илгери Токойдо бир жез кемпир жашаптыр. Анын бир жапалак үкүсү болуптур. Бир күнү сокусун минип, сок билегин камчыланып Токой аралап келе жатса, алдынан үйүнөн адашып ыйлап жүргөн кыз жолугат. Кызга боор оорумуш болуп, үйүңдү таап берем деп алдап, өз үйүнө алып келип, малай кылып жумшап алат. Эртеден кечке жумуштан жаны тынбай, эрте туруп, кеч жатат. Ошондо да жез кемпирдин жумушу бүтпөйт. Себеби жез кемпирдин үйү эзели жыйналып, шыпырылган эмес. Идиш аяктары да эч убакта жуулган эмес. Көп өтпөй, жез кемпир Токойдон дагы бир баланы таап келет. Ал бала кызды издеп жүргөн агасы эле. Экөө күн-түн тынбай иштеп жүрүшөт. Аларды жез кемпир жокто дайыма жапалак үйкү кайтарып иштетип жүрөт. Иштеген иштерин, болгонун болгондой үйкү жез кемпирге жеткирип турат. Жез кемпир малайларынын ал тургай үйкүсүнүн тынбай жакшы иштегенине ыраазы болбой, бир күнү үйкүсүн уруп да коет. Ошондон кийин үйкүсү: "Сен жакшылыкты билбесең мындай кылайын", деп үйкү кыз менен баланы Токойдон отун алып келиш үчүн ээрчитип кетет. Токойдун четине чыгарып, ошондон ары үйүнө жете турган жолду көргөзүп, качырып жиберет. Өзү да жез кемпирге кайрылбайт. Токой аралап белгисиз жакка учуп кетет. Ошентип жакшылыкты билбеген зулум жез кемпир баладан да, кыздан да, ал тургай көп жылдан бери бирге жашап келе жаткан үйкүсүнөн да жок, сокусун минип, сок билегин таянып, сок союп Токойдо жалгыз картайып өлгөн экен. Жомоктун соңу.